Саламатсыздар, Бош Фильм телеканалының эфиринде жаңылыктар кызматы, студиядан Аяз Ашматов. Алгач окуялардын негизгилеринен. 2018 жылдын жай мезгилдеринде Ташкент балыкчы темир жол каттамы жанданат. Кыргызстандагы пахта аянттары 2018 жылга 23 000 гектар аянтка көбөйтүлөт. Өкмөт 2018 жылдын 1 январында күчүнө кирчү мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамдын мөөнөтүн 3 айга жылдырууну сунуш кылууда. Жусуп Мамайдын 2018 жылы болуучу 100 жылдыгына арналган китеп жарык көрдү. 2018 жылдын жай мезгилдеринде Ташкент балыкчы темир жол каттамы жанданат. Өзбекстан менен Кыргызстандын президенттери бул каттамды жүргүзүүнү декабрдын башында макулдашышкан. Кыргыз темир жолунун басма сөз кызматынан билдиришкендей, жүргүнчү ташыган поезд жайында аптасына бир жолу каттап турат. Маршрут Шымкент, Жамбыл, Бишкек балыкчы шаарлары аркылуу өтөт. Учурда эки өлкөнүн темир жол администрациялары поезддин иш тартибин иштеп чыгууда. Жол кире акысы канча болоору азырынча белгисиз. Поезд 27 саатка чейин жол жүрүүсү болжолдонууда. Кыргызстанда 2010 жылы болгон апрель инкылабынан кийин Ташкент балыкчы поезди каттам токтотулуп, 2015-2016 жылдары эки өлкөнүн бийлиги аны жандандырууну макулдашкан. Кыргызстандагы пахта аянттары 2018 жылга 23 000 гектар аянтка көбөйтүлөт. Айыл чарба жана мелиорация министрлиги Ош шаарында атайын жыйын уюштуруп, ак алтынды көбөйтүү маселеси каралды. Жыйынга коңшу Өзбекстандык компания өкүлдөрү да чакырылган. Коңшу тараптан келген өкүлдөр пахтанын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу жана аны үнөмдүү жыйноо иштери тууралуу тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Мына сырткары ак алтынды жыйноодогу жаңы технологияларды колдонуу ыкмалары менен тааныштырышууда. Дыйкандарга арналган жыйында дагы кандай маселелер каралды, кесиптешим кененирээк сөз кылат. Жыйынга чогулган дыйкандарга пахтанын түшүмдүүлүгүн жогорулатып, аны дары-дармектен сырткары үнөмдүү өстүрүү жолу үйрөтүлүүдө. Ак буланы терип алууда өлкө аймагында жалаң гана жумушчу күчү тартылат. Өзбек тараптан келген өкүлдөр жергиликтүү дыйкандарга атайын комбайн менен түшүм жыйноо арзан түшөөрүн сунушташты. На сегодняшний день мы приехали. Биз бүгүн семинарга өзүбүздүн тажрыйбабыздан бөлүшүү үчүн келдик. Ошондой эле Агротехмаш компаниясынын чыгарып жаткан техникаларын көргөзүү үчүн да келдик. Ош облусуна бизден чыккан МК8 пахта жыйноочу комбайндарды алып келдик. Алар Кыргызстанда сыноодон өтүшөт. Биз мына ушул максатта кыргызстандыктар менен келечекте тыгыз иштешүүгө келдик. Сравнительные испытания. Буга чейин 112 гектар жердеги пахтанын килограммын 11 сомдон жумушчуларга тердирип келген Оомат агро үйрөнчүлүк чарбасы быйылкы түшүмүн атайын комбайн менен жыйнап алды. Натыйжада килограммынан 6 сомдон үнөмдөөгө жетишти. Эми дыйкандарга ак була жыйноочу комбайндарды лизингге алуу жагы каралышы керек дейт үйрөнчүлүк чарба жетекчиси. Биз экспериментальный вариант алып чыктык да, экинчисин дагы алып чыгып, мына бүгүн Актекиске буюрса барып көрөсүңөр, Актекиске коюлду. Мамлекет уже лизингге көп жылдык мүддөткө 6% лизингге берет деген үмүтүбүз бар. Агар лизингге берилadigan болсо, мен дагы үйрөнчүлүк чарбага бир хлопка болуш алмакчымын да, пахта теретін машина. И ошондой эле коллегаларым бар да кызыгып турат. Менимче сиге Базар Коргон, Нокент, Араван районларынан пахта теретін машина алadigan адам көпөйсө керек лизингге болсо. Айыл чарба жана мелиорация министрлиги 2018 жылга Кыргызстанда пахта аянттарын көбөйтүүнү пландап жатат. Мындан сырткары дыйкандарды түшүмдүүлүгү жогору уруктар менен камсыз кылуу жагы да караштырылууда. Пахтанын үрөнчүлүгүн колго алышыбыз керек. Үрөнчүлүгүн жакшыртышыбыз керек. Азыркы 32-33 центнерден улбай 40-50 центнерге чейин алып, ушу пахтанын аянтын дагы кеңейтип, мына 21 жылга чейин бир 26 000 гектарга чейин. Азыркы учурда 20 000 гектар, мына быйыл 18 жылга бир 23,5 000 гектарга сунуштап жатабыз. Айыл чарба министрлиги тарабынан өлкөнүн түштүк аймагына ак буланы иштетүүчү завод куруу максатталууда. Сунуш өкмөткө жиберилип, дыйкан өндүргөн ак алтынды кайра иштетүү жагын колго алуу керектиги жазылган. Кайра иштетүү, аны сыртка чыгаруу проблема болуп ба. Эми азыр мына Токмокко билесиздер, багы текстильный фабрика курган. Азыр алар пирадинный эме чыгарып атышат да, текстильный продукция чыгарып атышат. Эми келечекте ушу өкмөт тарабынан да биз сунуштап жатабыз, ушу пахтанын уродинасы болгон түштүккө ушундай бир чакан болобу, мындай мамлекеттик менчик өнөктөштү болобу, ушу боюнча бир ишкана керек да.
Азыркы учурда пакта эккен дыйкандар жеке ишкерлер менен келишим түзүп, өндүргөн ак буласын сатып келишет. Бирок анын баасы көпчүлүктү канааттандырбайт. Андыктан адистер дүйнөлүк базарда ак алтындын баасы кымбат болгондуктан өкмөт тараптан экспортко чыгуу жолдору каралышы керек дешет. Марат Акимбек уулу, Кудайберди Дыйканов, Ош Берим жаңылыктары. Кыргыз-Кытай газ куурунун курулуш долбоорунун суммасы 1,2 миллиард доллар. Курулуш 2019 жылдын аягында башталмакчы. Бул тууралуу Өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет маалымдады. Агалай Кыргыз-Кытай газ куурун куруу боюнча сүйлөшүү Кыргыз өкмөтү менен Кытайдын Sino Pipeline компаниясынын ортосунда болду. Долбоор Түркмөнстандын газын Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан аркылуу Кытайга сатууну максат кылат. Газ куурунун Кыргызстандагы узундугу 215 чакырымды түзөт. Кыргыз-Кытай газ кууру Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы Карамык бекетинен башталып, Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Эркиштан бекетинен бүтөт. Тажикстан бийлиги 15 декабрдан тартып Кыргызстандан кирген автоунааларга экологиялык төлөмдөрү ала баштады. Маалыматка ылайык, Тажикстанга Кыргызстандан кирген мотоцикл 500 сом, жеңил автоунага 1000 сом, кичи автобустар 2000 сом, ал эми оор жүк ташуучу автоунаалар жана автобустар 2400 сом экологиялык төлөм төлөөгө тийиш. Бул өз кезегинде чек арада соода сатык кылган адамдардын нааразычылыгын туудурууда. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Алишер Абдрахманов билдиргендей, Исфара Баткен маршруту каттам үчүн экологиялык төлөмдү жеңилдетүү боюнча Согди облусунун бийлиги менен эми сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Баткен шаары менен Тажикстандын Исфара шаарынын чектешкен аймагындагы Кызыл Бел чек ара өткөрүү жайынан 1 сутка ичинде 700дөн 900гө чейин киши, 70ден 80ге чейин унаа ары бери өтөт. Баткенден Исфарага чейин жол кире 100 сом. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 19 декабрда жамааттык коопсуздук кызматташуу уюмунун башкы катчысы Юрий Хачатуровду кабыл алды. ЖККнун башкы катчысы Кыргыз Республикасынын президентине уюмдун 2018 жылга карата пландары тууралуу маалымат берди. Ошондой эле ЖККнун ишмердигинин негизги багыттары боюнча пикир алмашуу болду. Президент Сооронбай Жээнбеков Минск шаарында 2017 жылдын 30 ноябрында уюмдун жамааттык коопсуздук кеңешинин мааракелик сессиясынын жыйынтыктарын канааттануу менен белгиледи. Мамлекет башчысы билдиргендей, республика аймагындагы коопсуздуктун кепилдиги катары ЖККнун алкагында кызматташууга өзгөчө маани берет. Уюмдун алкагында ар тараптуу өз ара аракеттенишүүнү өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө чечкиндүүлүгүн тастыктайт. ЖККнун баш катчысы Юрий Хачатуров Сооронбай Жээнбековду Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына шайланышы менен куттуктады. Ал ошондой эле Кыргыз Республикасына уюмдун ишмердигине дайым көңүл бөлүп, анын позицияларын бекемдөөгө кылган аракети үчүн ыраазычылык билдирди. Өкмөт 2018 жылдын 1 январында күчүнө кирчү мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамдын мөөнөтүн 3 айга жылдырууну сунуш кылууда. Буга байланыштуу мыйзам долбоору жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмү кабарлагандай, мөөнөттү артка жылдыруу боюнча сунушка бала төрөлгөндө бир жолу берилүүчү сүйүнчү төлөө жобосу кирбейт. Мыйзамдын жаңы редакциясы боюнча 3 жаштан 16 жашка чейинки 3 же андан ашуун балдары бар үй бүлөлөр ай сайын жөлөк пул алат. Бул учурда жөлөк пул 3 жана андан кийинки балдарга төлөнөт. Бул мыйзам 1 январдан баштап күчүнө кирмек. Мыйзам долбоорунун эмилгечилеринен бири парламент депутаты Аида Касымалиева буга чейин жаңы төрөлгөндө бардык балдарга 4000 сом сүйүнчү, 3 жашка чейин балдар ай сайын 700 сом, 3төн көп баласы бар үй бүлөдөгү балдарга 16 жашка чейин айына 500 сомдон жөлөк пул чегелерин айткан. Кыргыз өкмөтү Фергана Ру агенттигине жана журналист Элнура Алкановага кайрылып, Идеал Хаус шаарчасына байланыштуу иликтөөнү төгүндөөнү жана коомчулук алдында кечирим суроону талап кылууда. Быйыл күздө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж, 12 гектардан ашуун жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү болгону жана улутташтырылганы айтылган. Аукционду коомчулукка белгисиз Восток Тех комплект компаниясы уткан.
Бул боюнча электөө жүргүзгөн журналист Элнура Алканова мыйзамсыз иштер бар экенин ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашканын да жазган. Андан соң премьер-министр чуулганду идеал хаус шартиясына байланышкан маалыматтарды териштирүү боюнча башкы прокуратурага кайрылган. Башкы прокуратура 18 декабрда маалымат таратып, Сапар Исаковго байланыштуу маалыматтар далилденбегенин билдирген. Бирок аукциондун мыйзамдуулугун аныктоо боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Бул боюнча аталган басылма жана журналист комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Дүйшөнбек Зилалиевди суракка чакырды. Атайын кызматтын басма сөз кызматынан билдиришкендей, Зилалиев бомба тууралуу жалган маалымат боюнча мурда козголгон кылмыш ишинин негизинде көрсөтмө берди. Андан башка маалымат айтыла элек. Буга чейин УКМК президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы күнү бомба коюлду деген кабар боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Жергиликтүү маалымат каражаттары бомба тууралуу милицияга Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанты кабарлаган. Ага булак тууралуу 1532 BK мамлекеттик номерлүү Lexus машинесинин белгисиз бирөө билдиргенин жазышкан. Кийинчерээк унаанын номери Зилалиевге таандык деген маалыматтар чыккан. Зилалиев болсо инаугурация күнү жолдогу курсант кызга формасын оңдоону сунуштаганын, ал бомба деп угуп алып алганы тууралуу билдирүү жасады. Мүлк фондусунун башчысы бул окуя ниети каралардын берген тапшырмасы деп баалап жатат. Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргызстандын эл артисти 1-даражадагы Манас орденинин ээси Манасчы Жусуп Мамайдын 2018-жылы болуучу 100 жылдыгына арналган китеп жарык көрдү. Залкар Манасчынын өмүр баянын, манасчылык өнөрүнүн сырткары жашоо образын, жеке архивиндеги кызыктуу маалыматтарды камтыган китепти Ыйман фондунун колдоосу менен анын чебереси Туйгуналы Турсуналы уулу жазып чыккан. Жусуп Мамай бабамдан баян аталышындагы китеп 1000 нускада басылып, окурмандарга сунушталды. Ал 3 бөлүккө бөлүнүп, атанын айткан накыл кептери, өрнөктүү өмүр жолу, башка залкарлардын, кытайлык кыргыздардын манасчы тууралуу айткан кептери жана 1961-жылдан бери сакталган сүрөттөрү камтылган. Биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов атанын айткан сөзү бар. Жусуп Мамай кыргыз рухун сактаган адам, аны канчалык урматтасак арзыйт деп. Мына ошол Айтматов атанын сөзү анан Жунго Кытайдагы кыргыздардагы окумуштуулардын, изилдөөчүлөрдүн, анан Кыргызстандагы жалпы байкыл манас тилдөөчүлөрдүн сөздөрү кирген. Анан бул китептин ичинде абдан мындай окурмандарга керектүү жекелеп Жусуп атанын манасчылык жагы эмес. Бул жерде манасчылык жагын бизден башка канчалаган кишилер айтып жүрөт. Биз мунун өзүнүн аталык, жөнөкөй адамгерчилик сапаты, жашоодо кандай болгон, мына ушул жактарынан көп байкыл окурмандарга жаштар үлгү алалы деп мына өрнөк болчу өмүрүн чагылдырып жазылган. Кыргызстандык жаш спортчулар карате до боюнча Казакстанда өткөн ачык чемпионатта мыкты деп табылды. Бул тууралуу Кейхатсу спорттук клубунун маалымат кызматынан кабарлашты. Карате до боюнча WSKF мелдеши 17 декабрда Алматы шаарында өткөн. Ага 350гө жакын спортчу катышкан. Кыргызстандын намысын Кейхатсу, Самурай жана Шотокан карате федерациясынын тарбиялануучулары коргогон. Кейхатсу клубунун жетекчиси Дмитрий Казановдун айтымында командалык оюнда биринчиликти Кейхатсу клубунун балдары багындырды. Алар 11 алтын, 11 күмүш жана 8 коло медалга ээ болушкан. Мелдешке 6 жаштан жогору балдары катышты. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган кабарлар топтому менен тааныша алыңыздар. Алдыда болсо эртеңки күнүн аба ырайы тууралуу маалымат, ушул жана башка кабарларды сиздер Ошбирим Чекит KG сайтынан кеңири тааныша алсаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча амандыкта калыңыздар.